Окуя деген ар бирибиздин күнүмдүк жашообузду коштоп турат эмеспи? Кээде ал кубанычтар тууласа, кээде адамга кайгы алып келет. Бу жолку окуя мен үчүн дагы бир күтүүсүз жана таң калыштуу окуя болду. Же ыйлаарыңды, же күлөрүңдү билбейсиң. Ысык көлдө иш сапары менен жүргөнбүз. Жанымдагы тааныш агам үйүнө чакырып калды. Жүрү, жеңиң чай ичип кетсин деп атат деп. Түштөнүп алып шаарга жөнөп кетейин деген ой менен үйүнө бардык. Чай иштик, тамак иштик, бир топко кобурашып олтуруп калдык. Агам китепти көп окуйт. Анан дагы көп нерсеге кызыгат. Анын жанында олтурсаң, убакыттын кантип өтүп кеткенин дагы байкабай каласың. Агамдын үйүнүн ар бир бөлмөсү мага тааныш. Себеби кээде түнөп калчумун. Айрыкча кыргыз бөлмөсүндөгү китеп тизилген текчесин дагы жакшы билем. Чет элдик, өзүбүздүн адабий көркөм чыгармаларынан тартып, детектив, бестселлер, илимий китептер текчесинде тизилип турат. Бу жолкусунда арасында анча-мынча жаңы китептердин пайда болуп калганын байкадым. Тааныш эмесинен сууруп чыксам, арасынан колума тийгени ушул китеп болду. Дорога к подвигу. Аталышы мына ушундай экен. Мага абдан жакты. Китептин салмагы, кагаздарынын сапаты дагы мени барактап көрүүгө мажбур кылды. Окубай эле агаман сурадым. Бул эмне китеп? Десем, ордунан туруп келип, китептин авторун айтат экен десем, китептин каарманын айтып кирсе болобу? Адатта агам муну менен автор эмнени айткысы келгенин айтар эле. Муну мен сага айтып түшүндүргөнчө көп убакыт кетип калат. Анын үстүнө сөз дагы көбөйүп кетет. Эгер кызыксаң, үйүңө алып кетип оку, деди. Китепти барактап көрүүгө кызыгуум ого өтөр артты. Агамдан китептеги каарман жөнүндө үстүртөн укканымда ишенген жокмун. Себеп дегенде мен үчүн жомоктогудай эле туюлду. Анан мен агамдын уруксааты менен китебин алып Бишкекти көздөй жөнөп кеттим. Ошондон бери чындап эле китепти барактап көрүүгө убакыт тапкан жокмун. Убакыт тапсам дагы чарчап калам. Анан убакыт өткөн сайын агам чалып баягы китебин доолайт деген тынчсыздануу пайда болду. Себеби агам китептен башканы доолобаган киши. Анын үстүнө китептеги каарман ким экенин билгим келди. Агам мени ушунчалык кызыктырган экен, жаңы кино чыгаарда трейлер же тизер деген нерсени чыгарышат эмеспи? Мени дал ошондой интрига кылып туруп жөнөтүптүр. Бир күнү бир жерге барып, бирөөнүн келишин күтүп олтуруп эле, кокусунан бир жумадан бери окулбай мени менен чогуу жүргөн бардачоктогу баягы китепке колум тийди. Салмагы сайдын ташындай болгон бул китепте бир сыр бардай сезилди. Ооба, арбап алды. Эч нерсеге алагды кылбай байлап алды. Келе турган адамым дагы эмнегедир мени түшүнгөндөй чалган жок. Бошобой калса керек. Көчөдө ары бери тынымсыз өткөн машиналардын үнү дагы жолто болгон жок. Мени таң калтырганы 3 саат кыймылдабай олтуруп окуп турмун. Китептин оордугун ушундан билиңиз, колума өтүп кетиптир. Буттарым уктап калыптыр. Эмнегедир телефон дагы шыңгыраган жок. Машинадан түшүп, буттарымды ойготуп, таза абадан кере-кере жутуп алып, кайрадан китепти улантканча шаштым. Анан машинага олтуруп атып, үшүп калганымды сездим. Салонду жылытканча бир саамга ойлонуп олтурдум. Билбейм, эмне деген сезим экенин, бирок ызаланганыман ыйлагым келип кетти. Мени табияттагы түшүнүп тургандай, ошол учурда кар аралаш жаан жаап аткан болчу. Көнүп калган, буга чейин жасап эле жүргөн жумуштарымды тез-тез бүтүрүп, эмнегедир китептеги жашоого кайткым келди. Ал күнкү кыймылым менен оюм эки башка болуп, жан дүйнөм менен денем бөлүнүп турду. Акыры эптеп кеч кирттим. Жумуштан үйгө кеч келгениме карабай, дароо эле китепке өңүлдүм. Түнкү саат 4. Адатта китеп окуп атканда көзүм талып кетчү. Бу жолкусунда абдан сергек окудум. Мага тааныш, ошол эле учурда белгисиз эмоциялардын коштоосунда бөлмөдө жалгыз китеп окуп олтурдум. Китеп окуп атып ыйлаган эркекти өмүрүмдө биринчи жолу күзгүдөн көрдүм. Уялып кетип эки жагымды да карап алдым. Бөлмөдө эч ким жок эле. Китепти окуп бүтүргүм келди. Бирок эртең жумуш. Айла жок, эс алууга туура келет. Жатып алып уктай албайм. Оюм уйгу-туйгу. Айла жок, кайра туруп китепти барактоого туура келди.
аягына чыгайын дедим. Бир маалда саатты карасам, эртең мененки 9. Бети колумду жууп, бир чыны чай ичтим дагы жумушту көздөй жөнөп кеттим. Бирок эмнегедир эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Телефонго да жооп бергим келбейт. Өзүмчө эле туталанып бук болдум. Бир туруп бирөөлөргө жиним келет. Бир туруп сыймыктанам. Бир туруп ыраазы болом. Бир туруп нааразы болом. Бир туруп кимдир бирөөнөн кызганам. Айтор бул китептин каарманы мени абдан бушайман кылды. Агама чалдым. Сиз берген китепти аягына чейин окудум. Сиз эмне дейсиз десем күлдү. Эми китепти жеткиргенче кел, анан шашпай сүйлөшөбүз деп трубканы коюп койсо болобу. Менин абалымды көрүп тургандай түшүндү. Демек агам дагы мендей болгон экен дедим. Аябай сүйлөшкүм келди. Баарын жыйыштырдым дагы турган жеримде ысык көлдү көздөй жөнөп кеттим. Эми мен сизге эмнеге ыйлагым келип, эмнеге сүйүнүп, кимди эмнеден кызганып атканымды айтып берейин. Бул китеп ким, эмне жөнүндө экенин айтып берейин. Окуганым менен кыскача ой бөлүшөйүн. Студенттик күндөрү менен аскер кызматы СССР жаңы тараган мезгилге туура келгендиктен, дагы бир жердешибиз башкалардай болуп эле өз мекенин таштап, мындан 30 жыл мурда жумуш издеп Казакстанга чыгып кеткен экен. Кийин казак бийлиги ишеним көрсөтүп, 1993-94 жылдары биздикиндей болуп эле таланып тонолуп аткан бир заводко жетекчи кылышат. Алгач заводдун кызматкерлери ишкананы алып кетүүгө ушунун акылы жетер бекен дешиптир. Ооба, мындай жоопкерчиликти моюнга алуу ошол учурда канчалык деңгээлде оор жана түйшүктүү экени айтпаса дагы белгилүү. Себеби ошол жылдары келтейген завод эмес, кичинекей үй бүлөнү сактап калуу биринчи маселеге айланган жылдар эмес беле. Дастаркондо кум шекерди кой, нан турбай калган. Мен анда мектеп окуучусу болчумун. Эсимде, нан алыш үчүн таң атпай эртең менен талоом менен барып кезекке туруп калдык. Мекенинин келечеги тургай, баласынын келечегин көрбөй калган заман эмес беле. Ошондон бери карай биз мамлекетти өнүктүрүүнү эмес, мамлекетти сактап калуунун гана аракетин көрүп келаткан турбайбызбы? Айыл чарбасы менен бирге жеңил, оор өнөр жайдын баарын бырын-чырынын чыгарган турбайбызбы? Ошондо баш көтөрүп, кояй деген эч ким болгон эмес турбайбы? Болбосо бизден башка коңшу мамлекеттер ошол кездеги Горбачевдун кайра куруусун туура түшүнүү менен кабыл алышкан экен да. Бүгүнкү күнгө чейин завод фабрикаларын сактап калып, өнүгүү саясатын индустриялык экономикага багыттап, технологиялык өндүрүш менен гана өлкөсүн сактап, же андан ары өнүктүрүүгө болоорун бизден башкалары ошондо эле түшүнүшкөн турбайбы? А биз болсо отурабыз. Эт жеп бүткөндөн кийинки тиш чукугучту дагы Кытайдан сатып алып, тиш чукубай билим чукуганды үйрөнүш үчүн бизге мына бул китептин каарманындай жок дегенде 5 киши керек. Бирок 5 тең чет өлкөдө экен. Анан кантип ыйлабайсың? Анан кантип жиниң келбейт? Булар менен сүйлөшүш үчүн деңгээл керек да. Бирок деңгээл дегенибиз бүгүн же эртең эле келип кетчү нерсе эмес да. Өз агасына каалай албаган бирөөнүн ишигин сагаалайт деген ушул эмеспи? Бизге чет өлкөлүк бирөө жакшылык кааламак беле? Сыртта жүргөн өзүбүздүн эле инвестор жердештерибизди эмне үчүн чакыра албайт болдук экен? Биз эмне үчүн чет өлкөлүк башка булуттун өкүлдөрүнө көбүрөөк ишенебиз? Эмне үчүн өзүбүздүн мекендештерибизге, жердештерибизге ишенбейбиз? Мен сөз кылгым келген китептин каарманы Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кыялын орундаткан адам экен. 5000ден ашуун жумуш ордун түзгөн алюмин заводунун ээси экен. Бул завод жылына 250 000 тонна алюмин металлын өндүрүп, Европа өлкөлөрүн эчак эле багынткан, Казакстан мамлекетине жылына доллар менен миллиондогон киреше алып келген ишкана экен. Мындан сырткары 2 жылда электролиз заводун куруп койгон рекордсмен куруучу катары. Павлодар эле эмес, бүткүл казак эли сыйлап, урматтаган жердешибиз жөнүндө экен бул китеп. Казак мамлекетинин эң жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыктарынын ээси, профессор, академик жана Казакстандын эң таасирдүү адамдарынын бештигине кирген инсан экен. Алмаз агадан эл аралык өндүрүштүн гиганттары акыл сурашат экен. А биз аны эмнеге тааныбайбыз? Биз эмнеге ушундай адамдарды билбейбиз? Чоочун болсо бир жөн. Менин эмнеге ыйлагым келип, ызаланып,
же кимден кимди кызганып атканымды түшүнгөн чыгарсыз. Кийинки чыгарылышта мен сизге бул адамдын портретин толук ачып берүүгө аракет кыламын. Алмаз аганын киндик каны тамган кичи мекени Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Ананьево айылында болом.